Ал вакытта зал, спорт залдар эле жок болчу. Ушу жанагы биздин каралжалыктар ушу эки жипти тартып алып эле волейбол ойногонду үйрөндүк да. Эми айыл шартында билесиздер, мал караш керек, ата-энеге жардам бериш керек, мектепте окуш керек. Бирок сөзсүз түрдө волейболго убакыт тапчумун да. Атам дагы ушу мени волейбол ойногоныма убакыт берчү, бирок бир гана условие менен. Эгер сабак жакшы окусам, же малды жакшы карасам, ошондо гана уруксат берчү да. Мындай да ойноп атканда ар түрлүү ситуацияда келет да. Ошондой эле жашоодо ар түрлүү ситуация болот да. Ошо топко жеткенде эле ошо жашоодо деле ошондой умтулууга тарбияланат да. Волейболдо тактика мага аябай көп жардам берди. Оор күндөр болду, ысык күндөр болду дегендей. Ошондо ушу волейболдун расчетундай тактикалар мага жардам берди жашоомо. Настроение жок, оор моменттерде мен ушу формам алам, тобум алам дагы ушу волейболго кетем да. Волейболго келгенде мен бардык проблеманын баарын унутам да. Волейболдун ичине киргенде мен эң бактылуу сезип калам дедимчи. Ушунчалык рахат алам, стресс сыймайт этем дегендей. Чынчыл, анан өтө түз жүргөн бала. Анан бирдемени ушу ойлоду, кылды, максат кылдыбы, ошонун өтөсүнө чыкмай сайын бунун жаны тынбайт да. Бюллетенде Альянс партиясы номер 3 тизмеде Маратбек Матазимов номер 21. Добуш бериңиз.